Рух түбөлүктүү болгондон кийин демек смерть жок, өлүм жок. Рух түбөлүктүү болгондон кийин. Эмне дейт Кудай таала? Мен силерди дейт, мен силерге дейт убактылуу дене. Дене биздики временный. Бул рухтун инструменти да. Алла таала эмне дейт? Мен силерди дейт, силерге тандоо процессин бердим, ыктыяр бердим, свобода воля. Даже периштелерде свобода воля жок, алар только өкүмдү аткарат. Адамда Аллах таала бизге свобода воля берет да. Эгерде Алла тааланын өкүмдөрүн аткарсаң дейт, ал сенин жыргалыңа шерик дейт да. Эгерде Алла тааланын өкүмдөрүн буза турган болсоң, могу эго мотивдер менен, все, анда сен дейт, бул субъективдүү дүйнөдө бизде, субъективный реальностьта бизде дейт ал зыян дейт да. Зыян кандайча? Ден соолукка, материалдык жактан. А самом деле через ошол аркылуу Кудай таалам дагы өзүнө жакындатат да. Ошону биз бирөөлөрдү күнөөлөөбүздөн өзүбүздөн издеш керек да. Мен кайсы жерде Кудай тааланын өкүмүн буздум? Кайсы жерде мен Алла тааланын өкүмүн бузуп койдум? Вот ошону осознавать этиш керек да. Оказывается, мен могул жерде менде Алла тааланын өкүмдөрү. Биринчиси ишеним да, ишеним. Ишеним деген эмне деген? Ишеним деген бул Аллах менен байланыш. Байланыш. Алла тааланын өкүмдөрүнүн бирөөсү жакшылык кылуу дейт да. Жакшылык кылуу үчүн курманчылыкка барабыз да биз. Убактыңды, малыңды, жаныңды курманчылык кыласың. Хотя бы жылмаюу дагы садака да. Бизде адамдар жылмайганын да бергиси келбейт да азыр. Ошого могу мен балабыз айтып атпайбы эмеден, Японияда дейт, баары жылмай жүрөт экен дейт да. Баардыгы жылмай жүрөт экен дейт. Мен дейт, Кыргызстанга келсем дейт, Кыргызстанга келип дейт, баягы ковид убагында баягы 1 жыл келе албай калды эле да. Кийин келсем дейт, кыргыз калпакчан кыргыздарды көрүп, кыргыздардын мекениме келип калдым, мына кыргыздар жүрөт деп жылмайып эме кылсам дейт, бирөө алдыма келип тур дейт. Эмне мага жылмайсың? Экөөбүз таанышпызбы депчи. Мен айтам, жок, кыргыздарды көрүп сүйүнүп атам мен. Ошон үчүн биякта дейт, ушу жылмайганды бергиси келбейт экен адамдар дейт да. Ошондон жылмаюу дагы садака да. Экинчи, Алла тааланын өкүмүн буза турган бул жоопкерчиликтен качуу да. Жоопкерчиликтен качуу. Кандай жоопкерчиликтен качат адамдар? Мисалы, бирөөдү күнөөлөйт да. Погода ушундай болбогондо мындай болбойт эле. Ата-энем мындай тарбия бергенде мындай болбойт эле. Президент мындай болбойт. Өзү таза калган баарын күнөөлөйт да. Все. Резко Кудай тааланын өкүмүн бузуп атат да. Ошон үчүн бул жерде Алла тааланын закону справедливость деген бар да, адилеттүү деген закон бар. Бул дүйнөгө мен силерди жараттым, мен силерге тандоо процессин бердим. Кудай тааланын өкүмүн аткарсаң, ал жүрөгүңдө тынчтык, радость, блаженство да. Кудай тааланын өкүмүн буза турган болсоң, ал значит какой-то болезнь, страдание, уже болезнь, кыйналуу баягыдай. Азап материалдык жактан, саламатчылык жактан минус кетет. Ошондон ар бир ситуация болгондо адам аны өзүбүздөн издейбиз да. Жанагы мен бир эмени балдарга мисал келтирем да көбүнчө. Бир американецтин дейт, 2 баласы бар экен да, эгиз балдарычы. Бирөөсү дейт, наркоман, рецидивист дейт, ууруу дейт. Экинчи баласы дейт, эл сыйлаган ушундай миллионер адвокат экен да. Анан биринчи баласынан сураптыр, сен эмне болду мындай рецидивист, наркоман, ууруу ушундай жолго эмне болуп түштүң десе, биринчиси айтат дейт, конечно, бул жерде дейт, ата-энем күнөөлүү деп айтат дейт. Ата-энем күндү ичет эле, уурлук кылат эле, жаман жолдо жүрөт эле дейт. Ошону көргөн мен кантип жакшы адам боломун? Ата-энем күнөөлүү бул жерде. Алар жакшы адам болгондо мен жакшы адам болмокмун деп дейт. Ошонун кесепетинен ушундай болуп калдым мен деп айтат дейт. Тиги экинчисинен сурайт дейт. Тиги адвокат миллионерден дейт. Сен кантип мындай адвокат миллионер болгонуңа ким себепчи болду десе, тигиниси айтат дейт. Конечно, ата-энем дептир дейт. Мен ата-энеме чексиз ыраазымын. Неге десе, ата-энем күндү ичет эле. Алар мага ошону көргөздү. Эгерде ата-энем ичпегенде мен может ичип көрүп туруп, бул жакшы экен деп ошол жолго түшүп кетем беле. Алар мага сабак берди. Ичкендин арты жаман экенин мен байкадым ал жерде. Ата-энем уурлук кылат эле. Аны да байкадым, уурлуктун арты кандай жаман болушуну. Ошон үчүн ата-энем сабак бергенге ыраазымын. Алар жаман игра оюндарды ойнойт эле. Анын да артын карадым, ал да арты жаман экен анын дагы. Жаман жолдо жүрөт эле, анын да арты жаман экен. Ушулар баардыгын ата-энем мага сабак катары көргөзгөн үчүн мен ушул ата-энеме чексиз ыраазымын.
эгер ата энем кумар ойногондо мен кумар ойноп, может ошо кызыгып кетем беле, ошого кирип кетем беле. Ошондуктан ата энем ушундай сабак көрсөткөн үчүн мен аларга чексиз таазим кылам жана ыраазымын депчи. Ошондон бияка бизге свободу воля тандоо процессин берген да. Кудай тааланын өкмүн аткардың, бал жыргаланган шерик.